Саламатсыздар ба? Ассаламу алейкум. Ассаламу Ва алейкум ассалам. Қана, кіміңіздер келесіздер? Кіре беріңіздер. Ассаламу алейкум. Тұра. Іштер қандай? Жақсы. Жақсы ба? Құда қаласа Әділет байке, биыл түшім жақсы бұйырса. Аузың амай. Бұйырса бұғдайдың баштары чоң. Көріп келдім. Анан, Әділет байке сізге бір мәселемен келдім. Не мәселе? Біздің бұдай талаға елдің малы кіріп майқандап кетіп отады. Жылқы солуы, үй олуы. Мына кечеле 4 үй 5-6 қойды айдап шықтық. Мұндай болса, орынға жеткірбей, мал талқылап қойшыдай ғой. Елді қызық. Бұл мал деген мал да. Қараспай қой өрбей. Ейлеріне барып бір нәрсе десең қайрамаға қатырылышады. Біздің мал деген талада ен еркін жүріп, ен еркін оттош керек. Керек болса ошо будайың атын барын қоралап алғыла деп. Түшүнүшпөйт экен. Елден буğdayын жеген малдың еті де арам, сүті де арам болады. Эмне кылабыз Әділет байке? Бір чара колдон бузук болбойт го. Мындай кылабыз. Кирген малдың барын тең алып барып туруп жанагы малканаға камайбыз. Кайсы жанагы складтын жанындагы сарайга? Сол жерге. Кирген малға ар бири айыппулун төлөп туруп анан чыгарып кетсиз, макулбу? Айыппул? Айыппулду канчадан салабыз? Койлорго 500ден кылалы, уйга 1000ден кылалы, жылкыга болсо 2000ден. Кандай дейсиң? Тура пикир байке. Азыр сен мындай жазма. Кимдин малы кирсе, айыппул төлөсүн дагы чыгарып кетсиз, макулбу? Койго 500ден. Уйга 1000ден. Жылқыларға 2000ден. Жана, барабар салыштык керек кана. Бүгүн да Ассаламу алейкум байке. Телефон çalsam албайсыз. Сен кезекке туруп эле кирип алдыңбы? Ооба. Анда сыртка чыктай кезек менен кир. 15 мүнөт убактыңыз жокпу? Өзүңүзгө. Мен сага канча жолу айтам я. Байкем айыл өкмөттүн башчысы эле оюңа келгенди кыла бересиңби? Сыртка чыктагы ишиң болсо кезек менен кирген. Жана. Жеке жумуштар менен байке. Жеке жумушуң болсо, кеч деген сүйлөшөбүз. Жана. Ким болсо да, ким келсе да кезек менен кириңиз, макулбу? Ассаламу алейкум. Улуу урматтуу байкем. Ва алейкум ассалам. Машинаңыз бузулду. Сүйлө, көчөдө эмнеге келдиң эле? Жер боюнча келгем. Ушундан көрө бир машина алып албайсызбы? Деги акчанын үстүндө отурасыз. Жок энем. Андай болбойт. Мен муну маңдай тери менен сатып алгам. Аз, бирок маңдай тери менен. Эмне жер? Тиги айылдын четинде жер тилкеси бар эмеспи? Ошол жерден бир аз мага алып бербейсизби? Сиз үчүн кыйын эмес да. А жерди эмне кыласың? Эмне кылмак элем? Үй курам. Жок энем. Мен андай кыла албайм. Андан көрө жакшысы башка жерден сатып ал, макулбу? Мен шашып атам, кеттим. Алло. Ассаламу алейкум Әділет байке. Ва алейкум ассалам Асан, кандай? Жақсы, Құдайға шүкір Әділет байке.
Кечеден бeri 4 uy, 8 koy karmaldı. Баарын siz aytқандай малқанаға қамап қойды. Азаматсыңар. Бүгін иелеріне саат 4-те тапшырабыз, Saat 4'te Adilet Bayke, бирок Эмне бирок? азыр эле 2 uy кармадык. Анан? Adilet Bayke, ал үйдүн өкөтең сиздин атаңыздын уйлары экен. Кандай кылайын? Бошотуп жиберейинби? Атамдык болсо эмне болуптур? Алып барып камап салгыла. Айып пулун төлөсүн да алып кетсин. Кабар берип койгула. Эмне болду? Келиңиз. Алып кетип атышабы? Ооба, төлөө алып чыгып кетип жатышат. Айбайке, сизге эмне болгон? Атам уюн камап эле койбой элеңиз. Өзүңүз билесиз. Дайым байланып турчу. Бошонуп кеттир, эмне болуптур? Эгинге зыян келтириптир. Сиз жинди болуп калыпсыз. Толкун! Ассаламу алейкум ата. Алейкумассалам. Салам алейкум. Салам алейкум. Ата, 2000 сом. Түшүнөм. Не? Алып чыккыла. Туура түшүнүңүз ата. Илгери Тякта канча калды дагы? Азирети Али деген падыша өткөн. Ал падышага жакшы бир чапан тигип алып келишет. Азирети Али ал чапанды кийип алып, күзгүдөн өзүн карап, ушунчалык кооз тигилгенин байкайт да, мен бул чапанды кийип алып, мактанып, текеберленип кетем, деп эки жеңин кесип салат. Жанындагы тигүүчү түшүнбөй калып, сиз эмне жинди болдуңузбу дейт. Азирети Али күлүп аны карап, рахмат сизге. Пайгамбарым алейхиссалам ушунчалык Кудайдан корккула. Башка бирөөлөр силерди жинди болдубу деп айтышсын, деп айткан экен. Сен балам кыжалат болбо. Башка бирөөлөр сени жинди болуптур десе, анда сен туура жолдо баратасың. Ак эмгегин кыла бер. Баса, сен биздин үй бүлөнүн эмес, айылдын, элдин өкмөтүсүң. Айыл башкаргандан кийин жооп бере турган күн келет. Ошондо кандай абалда боло турганыңды балам эсиңе чыгарба. Мен сага ыраазымын.